Бүгүнкү күндө өлкөдө коронавируска чалдыккандардын 400гө чукулу 56 жаш жана андан жогорку курактагылар. Ошондуктан улгайган адамдар коргонуу эрежелерин так сакташ керек. Зарыл иш болбосо сыртка чыкпоону, дайыма бет кап тагынууну дарыгерлер сунушташат. Кененирээк кабарчыбыз Нуркалый Масалбековдун материалында. Өлкөдө коронавирус күндөн күнгө күчөп жаткан учуру. Адистердин айтымында бул эрежени так сактабагандыктан, ошондой эле коомдук жайларда бет капсыз жүргөндүн кесепетинен болуп жатат. Ооруган адам билинбестен башка адамга жугузуу коркунучу өтө чоң, өзгөчө кара адамдарга. Анткени алардын өнөкөт оорулары күчөп туруштук бере албай калат. Улгайган адамдар өзүнүн саламаттыгы үчүн кам көрүүнүн үстүндө. Сактансаңар, Кудай Таалам да ошентип сактайм деп атат. Ошон үчүн маска тагып дайыма кирсе да чыкса да маска тагып жүргүлө. Ошого ишенген үчүн таанып жүрөбүз да масканы. Ишенем, эми сактанганды Кудайым сактайт. Улуу муундагы ата-апаларыбыз базарда, коомдук жайда же транспортто жүрүшөбү, көбү өзүн өзү коргоо чараларын көрбөй эле. Бет капсыз, социалдык аралык сакталбайт. Азыркы абалга кайдыгерлик мамиле кылышууда. Мындайда азыр кышында такса болот масканы. Жазында такса ал кайтадан өпкөн уже оорута баштайт. Маска жок, оору жок, ошо мен маска тагмай жүрөм. Чектөөлөр алынганы ар кандай коомдук иш-чара, тояш, Куран окутууларга барып жаткан кара адамдар да бар. Ал жакта тартипте көрсөтүлгөндөй социалдык аралык сакталбай, бири-бири менен жакын, бет капсыз отурган учурлар арбын. Улгайган адамдар өздөрүн абдан жакшы карашы талап кылынат. Ар бир адам ден соолугун чыңдаш үчүн көнүгүүлөрдү аткарып, туура тамактанып, бет кап тагынып жүрүшү керек. Орто жашап калган адамдарга себеп дегенде алардын иммунитети кичине төмөндөгөн, анан кошумча дагы бир өнөкөт оорулары бар. Эгерде ооруп калса, өтө курч болуп өтүшү мүмкүн. Дарыгерлерден тышкары улгайган адамдарга коронавирус илдетинен айыккан мекендештер да сыртка бейчеки чыкпай, карантин жана бет кап эрежелерин сактоого чакырат. Нуркалый Масалбеков, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.